жеке менчик өтөбү бул бир гана Ош шаар мэриясынын токтому менен гана. Анын 44 сотик жери же болбосо 10-1 жеке менчикте. Депутат, саясатчы Өмүрбек Текебаевдин бир тууган иниси жол кеңешинин депутаттары бар ал жерде. Ошол эле мурда иштеп кеткен ошо мэриянын кызматкерлери, ошо органдарда иштеген кызматкерлер. Бул коомдук бирикменин жетекчиси жогорку кеңештин депутаты Чолпон Султанбекова. Өздөрү каалагандай мыйзамды бузуп, жалпы пайдалануудагы жерлерди жеке менчикке берип салган. Эми ал аны урабат кылбайт го. Канчалык күчүбүз жетсе, ошон үчүн аракет кыла беребиз берсе. Кайталып берилбейт. Турса туруп бирөөлөр сотко берсин. Анан мен картаны билем, мен иним бир жерден павильонго алар да тийлегин кылат. Мэрлер, вице-мэрлер, тийиштүү жетекчилердин бардыгы өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн ошолорго документ жасап беришкен. Колумдагы торт Наваи паркы деп элестетиңиз. Өзүңүздөр билгендей, Наваи паркына көбүнчө жаш балдар келишет. Бул торт дагы жаш балдарга арналган деп түшүнөлү. Бирок көргөнүңүздөй таттууга чоңдор да кол салып кирди. Чоңдор дегенибизде жогорку кеңештин депутаты, саясатчылар, алардын туугандары жөнүндө сөз болуп жатат. Биз иликтөөбүздө алардын атын атап, жерлер кантип менчиктештирилгенин айтып беребиз. Алишер Наваи паркы Оштогу эң эски парктардын бири. Экинчи борбордун так ортосунда орун алган. Өзгөчөлүгү коммерциялык багытта иштейт. Сезондо жок эле дегенде күнүнө миңдеген адам кирип чыгат. Демек, бул жерде жакшы эле акча айланат. Ушундай маанилүү жерде 12 жер тилкеси жеке менчикке катталып турат. Наваи паркынын жалпы аянты дээрлик 4 гектар. Анын 44 сотик жери же болбосо 10-1 жеке менчикте. Ал жерлер дагы 12ге бөлүнүп кеткен. Эң чоң бөлүгү 18 сотик жер Алыш Азия Федерациясы коомдук бирикмесине таандык. Спорт зал катары колдонулат деп көрсөтүлгөн. Ал эми максаты маданий деп жазылган. 6,5 сотик жер тилкеси 8 сентябрь ЖЧКсына тиешелүү. Жерди иштетүү максаты коммерциялык деп көрсөтүлгөн. Кафе, бар катары колдонулары жазылган. Дагы 6 сотик жер Маматова Дарьяхандын жеке менчиги. Бул участок чайхана катары колдонулат. 4,5 сотик жер Палван ЖЧКсынын атына катталган. Иштетүү максаты коммерциялык. Кафе, бар катары колдонулат деп көрсөтүлгөн. Дээрлик 3 сотик жана 1,5 сотикке жакын жер участоктары Бегалиев Нуриддиндин атына катталган. Дагы бир 2 сотиктен ашуун жер анын атасы Бегалиев Куламидиндин атында. 3 участоктен коммерциялык максатта колдонулат. 2,5 сотик жер участогу Чыңгараева Катчанын атында. Колдонуу максаты турак жай деп жазылган. 1,5 сотик жана 1 сотиктен ашуун жер участоктары Турганбаева Чинаранын жеке менчиги катары катталган. 2 участоктун тең колдонуу максаты коммерциялык багытта. 1 сотик жер участогу Султанова Дилбарга катталган. Иштетүү максаты коммерциялык, павильон катары колдонулат деп көрсөтүлгөн. Дагы жарым сотикке жетпеген жер жеке менчик деп катталган. Бирок ээси белгисиз. Бул маалыматтарды расмий ачык булактардан издеп таптык. Эми ошол 12 объектинин бүгүнкү күндөгү ээлери кимдер? Алар кандай багытта иштетип жатат? Жеринен тактап беребиз. Алыш Азия Федерациясы коомдук бирикмесине катталган жерде тегереги тосулган амфитеатр жайгашкан. Убагында ал жерде түрдүү күрөш оюндары өтүп турган. Дрон менен тарткан кадрларда ичи толгон бактаракты, кароосуз калган жайды көрүүгө болот. Курулуштан жолдун боюна чейинки аралыкта бир канча соода жайлары турат. Аны берген жаран өзү да ижарачы. Жердин ээсин атоодон баш тартты. Арендага алганбыз. Эгесин көрмөйм. Мына жерде парктын жетекчисиненби же башка Отаны эсиnden çıkarıp koyun. Кандай? Atını bilmeyim mi? İşletesizби ал жерди? Ha? Siz işletesizби? Hayırdır? Ошол жерде, азыр чыккан жериңизде. Narsalar turат bu yerde. Жок, амфитеатрдын мына айланасын сиз иштетесизби? Buyumlar turadi. Buyumlar? Buyumlar? Амфитеатрдын ичиндеби? Сиздин буюмдарыңыз бар? Qaysi amfiteatrın içinde? Кандай? Polvon saroy bo'lgan, bilasiz. 8 сентябрь жоопкерчилиги чектелген коомуна тиешелүү деген жерде учурда 15D аталышындагы имарат турат. Ал жерде ролик тээп жана көз айнек кийип түрдүү видеолорду
15Т форматында көрсө болот. Бул жерди башка жарандар ижарага алып иштетет, бирок ээси ким экенин айтышкан жок. Мен акемки да, арендага алып иштетебиз да. Жетекчисинин номерин бөлүшүп алып болбосо биз менен. Жетекчисинин номерин бере албайм, номери жок. Калван жичикасына катталган жерде тамактануучу жай бар. Аны Жоодар Алишев аттуу жаран 4 жылдан бери ижарага алып иштетет. Бирок жердин ээси менен түзгөн келишимине ылайык атын атоодон баш тартты. Ооба, эсен беребиз. Эми ал договор конфиденциальный күчү бар да, аны биз айтылган окуубуз жок агачы. Закон мыйзам негизинде конфиденциальный маалымат бере албайбыз. 6 сотик жерге ээлик кылган Дарьяхан Маматованын жеринде ролик тебүү үчүн Relax Roller Club жайгашкан. Ал жерде иштеген балдар Маматовага карашы мүмкүн деп гана божомолдоп, бирок так жооп берген жок. Аренда мисалы, сөзүнөн өзүнөн сөйлөшүң dedi. Маматова Дарьяхан деген эжеге карайбы? Ошолдон аласыздарбы арендага? Ошондо болсо керек, мен жөн административный эже атан работаю. Парктын аймагындагы 3 жерге Бегалиевтердин үй бүлөсү ээлик кылат. Алардын экөө Нуридин Бегалиевдин атындагы тамактануучу жайлар. Аны 2007 жылы Оля аттуу аялдан Орусияга көчүп кетерде сатып алышкан. Атасы Гуламидин Бегалиевдин атындагы жерди Ош мэриясынан сатып алышканын билдиришти. Ал жерде тиш тарылоочу жай, ажаткана жана паркты иштеткен ишкердин кеңсеси жайгашкан. Алар кайра Бегалиевтерге ижара акысын төлөйт. Биз 2007 экен ушундай алганбыз да. Кимден сатып алгансыздар? Кандай жол менен алгансыздар? Купле продажа жолу менен алганбыз. Бир орус аялдан алганбыз да. Ол аял анан Россияга көчүп кеткен да. Анчадан бери, ошодон бери биз иштетип келебиз да. Чынара Турганбаевага таандык 2 жер бар. Алар Жомок жана Автодром оюн зоог аянтчалары. Анна Тургунбаеванын тууганы Эркин Русланбек уулу иштетип берет. 2013 жылы жеке жарандан сатып алышканын айтып берди. 2013 жылы алынган, ага чейин ал 1980 жылдары экен, ошондо алынган экен кызыл китеп болуп. 80-жылдары алган. Точно датасын билбейт экенбиз, бирок 80 жылдары болуш керек. Сүрөдөн сатып алгансыздарбы? Ооба, сатып алынган. 2 жерди тең, Ооба. Азыркы учурда иштетесиздер. Ооба. Биз иштетебиз. Документтерде турак жай катары пайдалануусу жазылган жер Катча Чынгараеванын менчигине карайт. Парктын ичиндеги 2 кабаттан турган имарат Чынгараевага таандык. Бирок көптөн бери эле эшиги кулпланган боюнча турат. Биз ээсин издеп, бирок таба албадык. Дилбар Султанова да парктын ичинде жайгашкан 1 сотик жерге ээлик кылат. Ал шашлычная деп аталган тамактануучу жай. Кошумча алкоголдук ичимдиктер да сатылат. Ошол жерде иштеген бала эч кандай маалымат билбей турганын айтып, бизди мамлекеттик органга кайрылуубузду сунуштады. Жетекчи жок да болду. Жетекчи жок. Эжем деп атпайсыңар, эжеңер иштетет да? Жок, эжем эмес ошо. Мен азыр жөнү иштерде карап турган алдым эле да. Азыр жок. Султанова Дилбарбы? Жок, эжемин. Жок, хозяин Султанова Дилбар. Хозяин Султанова Дилбар, Туурабы? Ошонун номери барбы? Жок, номерин бере албайбыз. Номер жок да мен. Ээси белгисиз катары көрсөтүлүп, бирок жеке менчик катары жазылган жарым сотик жер бар. Учурда ал жерде виртуальные очки аталышындагы жаңыдан бүткөн оюн зоог курулмасы жайгашкан. Аны ким иштетет жана чыныгы жетекчиси ким экенин ачыктай албадык. Парктык картадан карай турган болсок, буга чейин да ушул убакта дагы жашыл аймак катары көрсөтүлүп турат. Ош регионалдык шаар куруу жана архитектура башкармалыгы генпланда суунун жеги Навайы паркы жашыл аймак катары белгиленгенин тастыктады. Бул достук көпүрөсү жаңы курулган. Мына Акбара дарыясы азыр биз сөз кылып аткан аян эме зона бул жашыл аймак. Буга чейинки генпландарда бул кандай болсо ошентип эле келет. Эми ошол жалпы пайдалануудагы жашыл аймактын мыйзамдагы тагдыры кандай көрсөтүлгөн жер кодексинин 78-беренесинде так даана
жазылып турат. Калктуу конуштардын жалпы пайдалануудагы жерлери жол катнашы катары пайдаланылуучу же болбосо калктын маданий турмуш тиричилик керектөөлөрүн канааттандыруучу жолдор, көчөлөр, аянттар, тротуарлар автомобиль жолдорунун жээгинде жайгашкан жана аны бойлоп өтүүчү жол четиндеги жер тилкелери, бактарактар, газондор, арыктар жана башка суугат тармактары, өткөлдөр, бульварлар, скверлер, көлмөлөр жана башка жерлерден турат. Калктуу конуштардын жалпы пайдалануудагы жерлери менчикке берилбейт. Ушул статьянын 4-пунктунда каралган учурларды кошпогондо өзгөчө учурларда алар ыйгарым укуктуу органдар тарабынан 5 жылга чейин ижара шартында жеке жана юридикалык жактарга убактылуу пайдаланууга берилиши мүмкүн. Ыйгарым укуктуу орган тарабынан убактылуу пайдаланууга берилген жалпы пайдалануудагы жерлерге ушул статьянын 4-пунктунда каралган учурларды кошпогондо жеңил типтеги курулуштарга уруксат берилиши мүмкүн. Парктын ичиндеги белгилүү жерлердин бири бул шахмат сүйүүчүлөрдүн аянтчасы. Бул жерде оюндар дайыма кызуу өтүп, жада калса көрөрмандар топтолот. Шахматта өзүнүн эрежелери болот. Мисалы, ат Г формасында гана жүрсө, король бир клетка менен каалаган багытында жүрө алат. Биздин мамлекетте дагы шахматтагыдай өзүнүн эрежелери бар. Мисалы, жалпы пайдалануудагы жерлер менчикке берилбейт. Бирок биздин жергиликтүү бийликтеги аткаминерлер өздөрү каалагандай мыйзамды бузуп, жалпы пайдалануудагы жерлерди жеке менчикке берип салган. Ош шаарындагы жерлерге жооп берген муниципалдык менчик башкармалыгынын жетекчиси Каныша Имарова паркта 12 менчик бар экенин ырастады. Алардын ээлери жогорку кеңештин депутаттары, бийликте жүргөн адамдар экенин айтты. Бирок документтерде алардын аты жок дейт. Эми айтылыш боюнча, документалий боюнча бизде аты аталган эле чоң адамдардын аты аталып атат, бирок фактически караганда биз ошонун башка ал адамдардын атында катталган эмес. Бирок эми сураштырганда азыр данный мезгилинде жогорку кеңештин депутаттары бар, азырда ошол эле мурда иштеп кеткен ошо мэриянын кызматкерлери, ошо органдарда иштеген кызматкерлердин эле аты чыгып атат. Бирок фактически алардын эмеси жок. Муниципалдык менчик башкармалыгы 12 жер менчикте дегени менен бизге 10 гана тизме берди. Ал жерлер мэриянын токтомдору менен кеткен деп жатат. Ага кол коюп сатканга макулдук бергендер да жат кишилер эмес. Ошол эле Ош шаардык бийлигинде иштеген атка минерлер болгон. Мен сизге эч бонты жашырып айтпайм. Ким кол койгон ошолорду көрсөтөт. Бул мындай да, мындай түшүнүңүздөр, шаар аймагынан жер сатылабы, жеке менчик өтөбү, бул бир гана Ош шаар мэриясынын токтому менен гана чыгат. Биз мисалы үчүн очередь кезек-кезеги менен жер берилип атпайбы? Майыптуулугу менен биринчи очередке коюлуп берилет. Бардыгы шаар мэриянын токтомуна чыгат. Ошондо 2002-жылдан 2013-жылга чейинки аралыкта иштеген адамдар тарабынан токтом чыккан да? Эми аны урабат кылбайт го. Жергиликтүү бийлик жерлерди кайтарып алуу үчүн 2019-жылга чейин соттошуп, 3-4 жерди карамагына алганбыз деп ишендирүүдө. Ал эми калган жерлерди кайтарып алууга айла амал таппай калышыптыр. Мэрия жерин тарттырып коюп, эми өздөрү сотко бере албай кол куушуруп олтурушат. Шаар мэриясынын токтомдоруну жеке менчикке өтүп кеткенден кийин биз өзүбүздү сотко бере албайбыз. Келишимдерди себеби ал биз макул болуп аларга ошол аукцион аркылуу жерлерди сатып атабыз. Ошол үчүн биз ошол маселени бизге жардам иретинде көмөк көрсөтүү максатында Ош шаар прокуратурасына кайрылганбыз. Себеби биздин токтомдордун негизинде юридикалык баа берүү менен ошол эле объектилерди кайтарып берүү боюнча сураныч иретинде каттар жөнөткөнбүз. Ошонун негизинде иш козголуп, бирок ошо тергөө жыйынтыгы менен аз эле жер кайтып калды да. Аз деген канча болушу мүмкүн? Бир 3-4 эле объект кайтты да. Мэрия 10 тизме берсе, биз 12 даректи тактаганбыз. Аларда 2 жер жөнүндө маалымат жок. Алардын бири ээси белгисиз жарым сотик жер. Бийлик бул жерди 2021-жылы 18 мартта соттон утуп алган. Бирок 2 жылдан ашык убакыттан бери өздөрүнө каттаган эмес. Учурда менчикте турат. Биз башында убадалаган аттуу баштуу кишилердин ысымын мына ушул жерде ачыктайбыз. Мэриянын тизмесинде жок экинчи жер 8 сентябрь жоопкерчилиги чектелген коомуна тандык. Мамлекеттик каттоо кызматы 2002-жылы жеке менчик деп каттаган.
Кадастрдын Оштогу бөлүмү болсо 2003 жылы 8 сентябрь фирмасына 5 жылдык мөөнөткө ижарага берилгенин тастыктаган документ менен бөлүштү. Андан кийинки тагдыры жөнүндө иш кагаздар жок дейт. 8 сентябрды Кыргызстандын Германия жана Финляндиядагы элчиси, мурдагы депутат, саясатчы Өмүрбек Текебаевдин бир тууган иниси Текебаев Асилбек Чиркешевич негиздеген. Жер кантип, кандай жол менен фирманын менчиги болуп калгандыгы тууралуу маалыматтарды таба албадык. Жер тилкеси 8 сентябрь ЖЧКсына катталганда Өмүрбек Текебаев жогорку кеңештин депутаты болуп турган. Жердин ээси Асилбек Текебаев 2012 жылы каза болуп калган. Учурда парктагы жерди Алмаз Текебаев карай турганы айтылган. Бирок ал бизге толук маалымат берүүдөн баш тартты. Анын документтери госрегистрде бар. Бирден сурабастан ушул жакта сурашат. Азыр бүт маалыматтар госрегистрде бар, туурабы? Мен аныкы бунукы деп айта албайм. Өзүңүздөрдүн дагы бир тактап коелу дегем го, сиздер качан жерди алгансыздар, бирөөдөн сатып алгансыздарбы, же эмне болгон эле? Госрегистрде бар жок бар. Бир азыр эч нерсе айта албайм, маалымат бере албайм. Биз толук кандуу маалымат ала албаган соң Өмүрбек Текебаев менен байланыштык. Маектешүүнүн башында бир топ талаш тартыш орун алды. Паркта бир тууганын жери бар экенин ырастап, бирок ал үчүн жооп бербестигин айтты. Ошол жылдары сиз жогорку кеңештин депутаты болуп турган экенсиз да, анан сиздин таасириңиз канчалык болгон деген суроо болуп атат менде. Мен 90-жылдан бери депутат. Ооба, агай, мен 90-жыл деп айтпадым. Мен документ 2002 жылы деп турат. Бирок кантип өткөндүгү боюнча документи жок болуп атат, а жеке менчикте турат ошол жерчи. Осо сен турда бар, турса туруптур, бирөөлөр сотко берсин. Анан мен картан билем, мен иним бир жерден павильонго, алар да тиричилигин кылат да. Ал жагынан чоң бир жерди алып алып туруп, чоң бир нерсе куруп алса бир жөн. Мен билем иштебей турган өлкөлөрүмдүн тиги райондордо, айылдарда бир чакан объекттер бар. Эмне мындай, эмнеси сизге мындай тынчсыздандырып атат? Мамлекетке, элге каерде зыян тийип деп бир тынчсыздандырган жери барбы? Бар агай. Бар. Парктын жалпы пайдалануудагы жер мыйзам боюнча жеке менчикке берилбеш керек да. Парктын жерлери менчикке берилбейт. Ошол мыйзамга карата айтып атам. Анды мен жеке менчикте экен. Жеке менчикте экен. Анда документти көрүңүз, мен ошого жараша жооп берейин. Эгерде мыйзамсыз алса, бир тууганым эмес, баламдын жери болсо да кайтарып берүүгө даярмын дейт экс-депутат. Андан кийин аталган жер боюнча бир канча маалыматтар менен бөлүштү. Анда Ош шаарынын мамлекеттик администрациясынын 1996 жылдын 3-июнундагы номер 324 токтому менен 8 сентябрь фирмасына Наваи паркына кафе курууга жер тилкеси мөөнөтсүз жана бекер берилген деп жазылып турат. Мында жер тилкеси 1991 жылкы жер кодексинин тартиптерине ылайык жүргүзүлгөн деп жазылган. Бирок ушул мыйзамдын 98 беренесин карай турган болсок, жалпы пайдалануудагы жерлер уюмдарга, мекемелерге жана жарандарга бекитилип берилбейт деп турат. Убактылуу гана пайдалана алат. Эгер курулуш түшсө, мөөнөтү бүткөндө сүрдүрүлүп салынышы шарт. Текебаев дагы бир токтомду жиберди. Аны менен таанышсак, жер 8 сентябрь ЖЧКсына берилсин деп көрсөтүлгөн эмес. Болгону мамлекеттик комиссия жерди каттоого гана алган. Парктын жеке менчикке өткөн эң чоң бөлүгү Алыш Азия Федерациясы коомдук бирикмесине караштуу. Бул коомдук бирикменин жетекчиси жогорку кеңештин депутаты Чолпон Султанбекова. Аталган жер 2011 жылы жеке менчикке өткөн. Мамлекеттик каттоо кызматы соттун чечиминин негизинде жерди каттаган. Ал жылдары Чолпон Султанбекова жогорку кеңештин жаштар саясаты, дене тарбиясы жана спортту өнүктүрүү боюнча комитеттин төрайымы болгон. Чолпон айымдын атында мындан башка дагы бир жер бар. Ал 4,5 сотикте ээлеген Палван ЖЧКсынын карамагындагы жер. Бул ЖЧК Чолпон Султанбекованын атына катталган. Участок мэриянын токтомунун негизинде 2009 жылы жеке менчикке өткөн.
Чолпон Султанбекова аталган жерлердин жетекчиси катары көрсөтүлгөнүнө карабастан менин тиешем жок деп жатат. Менчикке болсо маркум жолдошу Жогорку кеңештин 3 чакырылышынын депутаты болгон Баяман Эркинбаев 2000-жылдары алганын айтууда. Кантип өткөрүп алгандыр? Аны билбейт, эми аны Баяман сурай турган адам билип болгон да. Анда мен вообще саясатта дагы жок болчумун, мен үйдө бала төрөп, анда бала чоңойтуп жүргөн болом. Сиз бүгүнкү күндө дагы эч бир бизнес ошол жерлер боюнча маалыматым жок, тиешем жок деп. Жок, эми маалыматым смысле жок. Азыр болсо действительно мен управленияда эме барып өткөрүп берген, 2010-жылдан бери мына 3 жолго депутат болдум. Учурда эки жер тең Баяман Эркинбаев менен Чолпон Султанбекованын туң баласы Адилет Баяман уулунун көзөмөлүндө. Палван жичкасына катталган жерди коммерциялык багытта иштетип, ишкерлерге ижарага берет. Ал эми алышка караган жерге жакынкы келечекте Баяман Эркинбаев атындагы кыргыз күрөш борборун курам деп долбоору менен тааныштырды. Өзүнүн айтымында шаар бийлигинен дагы кошумча жер сураган. Арт жактарынан болсо мэрия караштуу жерлерин дагы бир аз сураганбыз бизче. Буга чейинки мэр болсо мындай боло турган болсо вообще разговор жок. Силерди биз полностью колдойбуз деген. Силер качан кайсы мэрдин тушунда сүйлөшөсүздөр? Озеки сүйлөшүлгөн. Мамбетовдун тушундабы? Мамбетов менен да сүйлөшкөнбүз, ага чейин Сарбашев менен да сүйлөшкөнбүз. Жетигенов менен сүйлөштүңүздөрбү? Жетигеновго кирип чыкканбыз. Ал эмне деп атат? Колдойбуз деп атат. Жерлерин мыйзамдуу жол менен алганын айтууда. Документтерине көз жүгүрсөк, 2006-жылы Ош шаарынын мэри Жумадыл Исаков 1995-жылы 12-майда чыккан Ош шаарынын өз алдынча башкаруу боюнча 178 токтомуна таянып берген. Бирок Оштун мэринин токтомуна чейин эле 1991-жылы республиканын жер кодекси чыккан. Анын 98-беренесинде жалпы пайдалануудагы жер менчикке өткөрүлбөшү керек. Жергиликтүү бийлик бул кодексти аттап өтүп, токтом чыгарып берген. Бүгүнкү күндө Адилет Баяман уулу жерди мамлекетке кайтарып бербейм деп кесе айтты. Жалпы пайдалануудагы жашыл зона, жашыл аймак жеке менчикке берилбесин дегенче мыйзам бар ошондой. Балким бардыр, бирок болсо 95-жылда бери белгилеп койгон нерсе. Ооба, ошону эске алганда, мисалы, ишке аша турган болсо жериңерди кайтарып бересиңерби? Мисалы силер коммерциялык багытта, бирөөсүн коммерциялык багытта иштетип атасыздар. Ижарага берип дегендейчи, эгер ал жашыл аймак экени мыйзамда бекитилген да, андай жерди кайтарып бересиңер, коомдун кызыкчылыгы үчүн. Сиздер өзүңөргө тиешен сурады бол. Кайталып берилбейт. Коммерциялык багытта эле кадимгидей иштете бересиздер. Ал эми кала башчысы жерлерди кайтарып алуу үчүн болгон күч аракетибизди жумшайбыз деп убадалап жатат. Калган иштер сот аркылуу чечилет деп кыска кайрыды. Жок, аягынан чейин жок, сен болушунча канчалык күчүбүз жетсе ошого чейин аракет кыла беребиз берсе. Эми шаардык мэрия кандай кадамдарга баруу керек? Алардын аракетинен майнап чыгабы деген орчундуу суроо баарына маанилүү. Эгерде мамлекеттин кызыкчылыгы көздөлсө, сотко доо койгонго мыйзам жол берет экен. 20 жылдык мөөнөткө пайдаланууга берилген. Ошол жерлерге дагы курулуштар курулуп кеткен дагы өзүнүн баягы мөөнөтү бүтүп баштаганда булар ошол жерди бир жолу жеке менчикке өткөрүп алуу боюнча өздөрүнүн аракеттерин жүргүзгөн. Ошол убакта мэрлер, вице-мэрлер, тийиштүү жетекчилердин бардыгы өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн ошолорго документ жасап беришкен. Вот ошонун негизинде. Коомдук кызыкчылык? Жок, ал жерде эч кандай коомдук кызыкчылык болгон эмес, мамлекеттин кызыкчылыгы болгон эмес. Бардыгы ошол мэр, вице-мэрлердин бардыгы өздөрүнүн жеке интерестери үчүн ушундай документтерге, жүздөгөн, миңдеген документтерге ушуну кол коюшкан. Ушул иликтөөнүн негизинде дагы шаардык прокуратурасы ушу 24 жеке менчикке берилип кеткен жер участоктарынын укуктук документтерин бардыгын, первичный документтерин, историяларын архивтерден алдыртып, кайсынысы мыйзамдуу, кайсынысы мыйзамсыз экенин аныктап туруп, доо коюш керек. Нью-Йоркто Централ парк болсо, Ошто Наваи паркы. Шаардын негизги жашыл аймагы
толгон токой машинанын газына туруштук берген өпкөсү десек да болот. Бишкек акыркы 3 жылдан бери абанын булганышы боюнча дүйнөлүк изилдөөдө алдыңкы саптарды ээледи. Ушул эле абал 2 борбордо аталган Ош шаарында да сакталып турат. Бул көрсөткүч өлкөдө экологиянын абалы кооптуу экенине коңгуроо кагууда. Мындай шартта жаратылышты сактап калуу, парктарды, жашыл аймактарды көбөйтүү, жеке менчикке өтүп кеткен бөлүктөрүн кайтарып алуу эң негизги талап болууга тийиш.